Ай мусулмандар, момундар машалла. Сиз менен биз азыр карасак көп болсо намаз окуп, бирок рахат ала албай атабыз. Алла жолуна чыгып рахат ала албай атабыз. Куран окуп рахат ала албай атабыз. Жамаат менен жүрүп рахат ала албай атабыз. Билесиңер эмне үчүн? Анткени себеби сиз менен биз ошол Алла берген жыйынтыкка ыраазы эмеспиз. Алла берген жыйынтыкка ыраазы эмеспиз. Жүрөгүбүздө боштондук, субханалла, башка нерсе менен толкулат. Намаз окудуң, ар нерсе оюңа келди. Чото мен бу мындай неме болот окшойм, жүрөгүм мындай болуп даяр эмес окшойм деп намазды чыдап баштадыңар. Баягында намаз окусам деле ар нерсе оюма келип атат деп намазды чыдап баштадыңар. Же болсо, зекет бериш керек десе, зекет налог эмеспи? Деп не болду? Зекет бербей баштады. Орозо келтат эми. Азыр мына ишенесиңерби? Мага суроо көп жазышат да. Анан жазып атышат да, орозо келатат молдоке. Мен ашказандын могу жеринде бир бүртүк бар. Молдоке, ошо тишимдин боякчаны ушу жасатыш керек болот атат. Эми ага чейин бир ай бар да. Эми ал ровно орозо келген 18-ден баштап тишин жасат экен да. Башка убакта жасатпайт экенсиңер да. Эми субханалла, ошол күнү сапарга чыгат экенсиңер да. Бир башка жака кетиш керек болот экен. Ага чейин барып келиш болбойт экен да. Молдоке, ошол күнү той берген атам. Молдоке, ошол күнү үйлөнгөн атам. Кара, шайтан субханалла мында бир дайым такай эмне көрсөтөт экен? Мында бир эптеп орозо тутпай калыш керек да көбүнчөсүчү. Ушундай бир ниетибизде алдын ала эле ошондон коркунуч ибадаттан, алдын ала эле ошону кылбай коюштун аракети, ошону сиз менен биз динибизде бактылуу боло албай атат экенбиз.